Саламатсыңарбы? Телефонду теше карап, ойлонуп, бүгүн сабак эмне жөнүндө болот экен деген ойдо отурган менин кичинекей сүйүктүү окуучуларым. Кандайсыңар балдар? Бүгүнкү маанайларыңар жакшыбы? Балдар, эгер маанайларыңар сонун болсо, кезектеги сабагыбызды алтын эрежелерди сактап баштайбыз. Балдар, эсиңерде болсо өткөн сабакта үй канаттуулары жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабакты баштаардан мурун балдар, деги эле канаттуулар жөнүндө кыскача түшүнүк берип кетүүнү туура көрдүм. Келгиле, канаттуулардын бири-биринен эмнеси менен айырмаланып жана ошондой эле кандай окшоштуктары бар экендиги жөнүндө сүйлөшүп көрөлү силер менен. Анда эмесе Веннин диаграммасын толтуруп көрөлү балдар. Оң жактагы тегерекчеге окшоштуктарын, ал эми сол жактагы тегерекчеге алардын канаттуулардын бири-биринен айырмаларын жазып көрөлү, балдар. Канаттуулардын бири-бири менен окшош жактары булар канаттары жана ошондой эле тумшуктары менен окшош экен. Баардык канаттуулардын мындан келди тумшугу жана канаттары бар экен. Ал эми айырмалары алар уча турган жана уча албагандар болуп бөлүнүшөт экен. Бүгүнкү темабыз жапайы канаттуулар. Жапайы канаттуулар токойдо, тоодо жашашат экен. Алар абдан кооз, канаттары ар түстүү болот экен. Алар уя салышат, балапан басышат экен. Караңызчы балдар, бул кооз болгон канаттуу, бул тоту куш. Бул абдан кооз, сүйлөгөнгө үйрөтсө боло турган канаттуу. Канаттуунун кыраны, тырмак тумшук куралы, көзү көрсө түлкүнү илбей карап турабы? Балдар, бул көзү өткүр, абдан бийиктерге учкан, аскаларга уя салган бүркүт. Анда эмесе балдар, дептериңерге жазуу үчүн бүгүнкү числону жазып, жапайы канаттуулар. Бул жапайы канаттуулар китебиңердин 75 бетинде берилген. Ал эми силер 76 бетинде берилген 4 көнүгүүдө көп чекиттердин ордуна сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктап жөнөтөсүңөр. Мен үлгүдө бир сүйлөмдү көрсөтүп кеттим. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыз.